Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya'i vel mursalin. Nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı bir tuğandar, Allah Taala'nın mınakey үйүндө улуу ибадатты аткаруу үчүн бардыбыз Алланын үйүндө жыйылып турабыз. Жараткан Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Жана мына ошондой эле туугандар алдыбызда иншаллах мына ушул өзүбүз Шаабан айында болуп, Кудай буйрса жакшылыктар менен, Аллахтын мээлими менен толгон жер жүзүн иншаллах периштелер каптаган орозо айдагы иншаллах жакын калды. Туугандар, дайыма биз сабактарыбызда кайталап такрор менен кайталап турабыз. Баягы белгилүү болгондой повторение мать учения деп кайталап туруу. Пайдалуу нерсени ар дайым кайталап туруу бул имандуу мусулман адамдар үчүн эң пайдасы зор жана улуу болгон нерсе. Бул нерсени биз туугандар зикир деп коебуз. Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Керимде «Вадаккир фа инна ад-зикра танфау ал-муъминин». Аллах Таала ушул аятында айтып атат: "Эстеткин о Мухаммад, имандууларга эстеткин. Бул эстетмелер имандуу адамдарга пайдасын алып келет, пайдасын тийгизет." Ошондой эле туугандар, Аллах Тааланын Кур'ан ыйык китеби Кур'анга биз назар сала турган болсок, Kur'an'ın mınakey içinde 114 süre var. Bardığı olup 30 bölükten turat. 30 bölük. 100 de kod, cebir biz para de kod, 30 paradan turat. Doğanlarına şu Kur'an'ın içinde Allah tarafından aytılgan sözler bir kança iret kaytalanıp Kur'an'ın içinde gelir. Kaytalanıp. Buna misalı aytайлык ошол bir сүрө içindeki камтыган мазмуну менен аталган болсо, кээ сүрөлөр мисалы ошол окулган биринчи аяттар менен белгилүү болгон болсо, туугандар, мына ошол içindeki мазмуну бир канча ирет кайталанып келет. Эмне үчүн? Имандуу адамдар үчүн пайдалуу нерсенин, дүйнө жана акыретине пайдалуу болгон нерсенин кайра айтылып турушу бул Аллах өз айткандай, бул эң улуу жана пайдалуу нерсе. Имандуу инсандар бул нерседен эч качан токтоп калышпайт. Ошондой эле туугандар, мынакей шариат илимин үйрөнүп жаткан кезде ар бир нерсенин өзүнүн талап кылган эрежелери, нормалары болгон сыяктуу эле, ошонун адептери болгондой, шариат илимин үйрөнүүдөгү болгон дагы адеп мына ошол ичине ушундай бир акыйкатты камтыйт. Ал эмне десе, туугандар, мына шагирттер устаздын алдында туруп, устаздын айтып аткан нерселерин эч качан жарым сөзүн жарымынан бөлүп, эгерде бул 100 жолу уккан болсо дагы, устаз бул нерсени айтып берген сөткөндө, бул нерсени билебиз деп эч качан ошондой нерсени жасашпайт. Шагирттин устазы менен болгон мамилесинде, туугандар, мына ошол мамиле адепте имандуу мусулман адамдар зирек болот дейбиз. Мына ошол имандуу зирек мусулман адамдын айрыкча шариат илимин үйрөнүп аткан шагирттердин эң ыйык, эң улуу илимди үйрөнүп аткан инсандар адамдын көзүнө карап туруп, анын каалоосун түшүнө турган деңгээлге жетиш керек. Устаздын көзүнө карап туруп, жаккан жакпаганын, же кандай поступок кылыш керек, же кандай эме кылыш керек, ошол нерсени көздөн дагы билсе болот. Ошондуктан мына ошол көз менен устаз сабак үйрөтүп атканда, мисалы ошол шагирттердин көзүнө карайт. Эмне үчүн? Тажрыйбасы бар педагог ошол адамдын түшүнгөн, шагирттин түшүндүбү бир маселени, же түшүнгөн жокпу, ошонун көзүнөн устаз байкап билип турат. Ошондуктан баягы кээ бир орундарда биз бул мен укканмын, билем, өткөндө эле айтпадык белек дегендей ошондой баягы маани бербестен ушундай мамиле кылган бул адепсиздикке жатат. 100 жолу уккан болсо дагы шагирт устаздын өзүнүн оозунан дагы эле ошол айткан сөзү чыгып аткан болсо, ошол нерсени биринчи ирет угуп аткандай, биринчи жолу сөздү угуп аткан болсоңуз, инсандын баягы реакциясы болот го. Мына ошол реакция дагы дал ошондой болуш керек. Бул деген ошол устаз менен болгон мамиленин адептеринин бири туугандар. Ошондуктан биз айтып атканыбыз мына ошол кайталап туруу, бул биздин динибизде бул зор мааниге ээ. Бул имандууларга пайдалуу. Туугандар, мына ушул биздин шариатыбыз, динибиз мынакей бүгүн
бардыгыңарга белгилүү болгондой, жер планетасында 8 миллиардка жакын адамзат жашап келет бүгүн. Алардын ортодогу бирин-бири баяндарын түшүнгөн Аллах субханаху ва таала алламаху албаян деп ушул кереметтүү кылып Аллах таала мына ушул инсанды жаратты. Халакал инсан алламаху албаян. Адам затын жаратып, адам затына мына ошондой түшүндүрүү, жеткизип берүү, мына ушундай кереметтүү, ушундай бир улуу неаматты адам затына берди. Адам зат ичиндеги нерсесин, ойлогон оюн, каалаган нерсесин отурган собеседник башкаларга жеткизүү мүмкүнчүлүк. Бул аябай чоң улуу неамат болуп эсептелет. Түшүндүңөр туугандар? Ошондуктан бүгүн мына ошол жер жүзүндөгү тилдерди же ошол адамдар өз ара бири-бири менен жасаган мамилелери, ошол диалекттери 3000ден ашык түрлөрү бар. 3000. Мына ошол туугандар 8 миллиард дейлик, мына ошол 8 миллиард эл боло турган болсо дагы көпчүлүк адамдар тарабынан мына ошол исламга болгон мамиле, биздин ыйык динибизге болгон мамиле туугандар бардык жер бурчтарында укмуш сонун мамиле деп биз айта албайбыз. Эмне себептен? Себеби жөнөкөй. Бир себеп хидаяттын жоктугу. Аллах субханаху ва таала хидаят эгерде инсандын жүрөгүнө киргизбеген болсо, ал адамга ыйман келбесе, бул инсанды канча өмүрүңдүн аягына чейин аракет жасасаң дагы жүрөгүнө ошол ыйман кирбейт, хидаят кирбейт. Ошондуктан мына ушул дүйнөдө туугандар албетте эң биринчи орунда ислам, акыйкат, чындыкка каршы, карама-каршысында эң биринчи орунда ошол акыйкат жок. Акыйкатсыз болгон адамдар тарабынан ушундай жамандыктар келип турат. Биздин ислам динибизди көпчүлүк ошол динсиз капыр болгон коомдор бул нерсени мына ошол баягы Маркстын оозу менен айтып белгилүү болгон религия опиум народа деп, бул дину афиюну шааб деп коет. Бул наркотик, ошондой банги зат менен салыштырып мына ошентип айткан. Бул дүйнөнүн ошондой устастарынын бири ушундай айткан сөзү бар. Бул дегени адамдардын мынакей ушул ишенип жаткан нерсеси, ыйманы, адамдардын ойлоп жаткан нерсеси, үмүт кылган нерсеси, мына ушул нерселердин бардыгы фантазия, адамдын ошол баягы плод воображений, адамдын өзүнүн ичинен, кыял дүйнөсүнөн өзүнө жаратып алган нерсе деп мына ошентип булар ошондой мааниде карашат. Ошондуктан чындык эч качан туугандар чоң көлөмдө болбойт. Акыйкат эч качан көпчүлүк тарабында болбойт. Бул дүйнө адилеттүүлүк дүйнө болгондуктан кийин бул дүйнөдө полноценный 100% абсолюттук адилеттүүлүк эч качан бул дүйнөдө орнобойт. Эмне себептен десе, туугандар бул дүйнө бул сыноо дүйнөсү. Сыноо дүйнөсү. А сыноо качан келет туугандар? Сыноо кантип келет? Кантип мисалы биз адамдардын чыныгы сага калыс экендигин, айтайлык мынакей достун канчалык деңгээлде сага дос экендигин биз качан бул дүйнөдө аңдап түшүнүп билебиз туугандар? Орустар айтмакчы, друзья познаются в беде. Адамдын башына түшүк түшкөндө, проблема түшкөндө, мына ошол кезде бул жаныңда жүргөн достордун чыныгы, калыс, искренне дос экендигин мына ошол моментте билесиң. Ошондуктан туугандар мынакей мисалы бир адамга бирөө характеристика бере турган болсо, же бирөөлөр келип мына ошол адам тууралуу эмне дейсиң десе, ошол адамдын жакшы же жаман экендигине жооп берип аткан болсоң, ошол адам мындай бир закономерный, ушундай бир татыктуу бир эмеси бар да, суроо болот да. Ошол жерде татыктуу суроо болот. Жөн эле голословный баягы адамдын убеждениясына же болсо сүйлөгөн нерсесине эч кандай бир аргументи жок. Бул адам жаман же болсо бул адам жакшы эмес, ишенгени болбойт деп ошентип жооп берип аткан инсанды кайсы негизде бул ошондой баа берип атат. Ошондо бул жактан суроо берилет. Баягы суроону узаткан адам айтат да, сен акча менен мамиле кылып көрдүң белең дейсиң. Же сен ошол адам менен бирге сапарга алыс жолго чыктың беле деп сураш керек. Эмне үчүн? Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ас-сафару китаатун минан-нар", жол жүрүү, мусапырчылык, алыс жол тартуу бул тозоктун, отунун ушул бир бөлүгү деди. Бул азап, жол азабы, кыргыздарда макал бар, жол азабы, көр азабы деп. Мына ошондой моменттер көп болот жашоодо.
адамдардын мисалы бири бирине берген ошондой багы ошол чындык акыйкатты көрүү үчүн ушул нерсе мына ошол сыноо керек болот. Ошондуктан туугандар, Аллах субханаху ва таала айтып атат, мынакей Анкабут сүрөсүнүн башында дагы Аллах субханаху ва таала айтып атат: "Хасибан насу айюдраку хасибан насу айюдраку айякулу аманна ва хум ла юфтанун." Аллах айтып атат, ушул аятында айтып атат: адам заты аларга ушундай оор татаал бир сыноолор башына түшпөй туруп, келбей туруп, биз ыймандуу болдук, альхамдулилля мусулман болдук деген ошол ишеним менен болду, буларга эч кандай сыноо жок, ушу менен бүттү деп ойлошобу дейт. Кантип жараткан кудуреттүү Аллах Тааланын эң кымбат баалуу болгон мына ошол бейишине инсан эч кандай сыноону көрбөстөн туруп мына ошол инсан бейишке кирип кетиши мүмкүн. Кымбат баалуу бейишке бул дүйнөдөгү жасаган арзан кылык, пейил, жоруктар менен кымбат бейиштин ичине кантип кирип кетиши мүмкүн. Биз эч качан ушул нерсеге мындай конкреттүү түрдө өзүбүзгө суроо берип, ушул нерсеге мындай чындык акыйкат менен жооп бергени, калыс жооп бергени бизге ошого дагы кээде духубуз жетпейт. Өзүңө лично сен жеке өзүңө суроо узат. Сен Кудайдын ошондой укмуш болгон бейишине сен татыктуусуңбу? Мына ошол суроону кечинде үйүңдө отурганда өзүңө узат. Телефонду коюп кой, баардык нерсени алып кой дагы ошол суроону, мына биз айтабыз, эркекче сура деп, мына сура ошол мамилени. Эгерде кирем дей турган болсоң, татыктуумун десең, экинчи суроону узат. А эмне кылып койдуң сен бул жашоодо ошол бейишке кирип кете турган эмнени жасадың деген суроону билишкен. Ошол суроого жооп берген аракет жасаш. Бул ислам дини, дин таалимдери, бул туугандар ичиндеги баардык ушул положениялардын баардыгы бул жөн эле бир айтат го фольклорный жанр депчи, ошондой жанр эмес. Бул биз ойлогондой бир жөнөкөй нерсе эмес. Биз бүгүн кечирип аткан жашообуз, туугандар, мынакей суроо берели өзүбүзгө болгон суроо. Биз өзүбүздүн бүгүн кечирип аткан күнүбүз, каждый день, ар бир күндү биз кечирип атабыз. Мына ошол күндөгү биздин движение, аракетибиз, кыймылдап аткан аракеттерибиз, жасаган иштерибиз баардыгы эмненин артынан же эмне себептен ошол нерсени биз жасап атабыз, ушул нерсеге суроо берели. Эмне үчүн дегенде, туугандар, көптөгөн адамдардын негизги максатын жок болуп, кайын болуп, көрүнбөй калышы мына ошол дүйнөнүн суетасы болот. Причинасы дүйнөнүн мына ошол суетасы, дүйнөдөгү ошол кыймыл. Туугандар, дүйнөдөгү кыймыл, аракет баардыгы бүгүн бизди двигать этип аткан, бизге стимул берип аткан нерсе эмне десе, бул финансовый максат, материалдык максат. Эмне себептен десе, туугандар, жалпы адамзатты бириктирген общий бир максат бар. Адам ушул жашап аткан дүйнөсүндө өзүнүн кайгыны, коркунучту, проблеманы алыстатуу максатында жашайт. Проблемадан алыстатуу максатында жашайт. Негизи бул адамдын общий бир табияты. Мисалы мен, туугандар, мисалы айтайлы, мына бирөөлөргө көз каранды болуп, бирөөлөрдүн колуна карап, үмүттөнүп жашабастан, бул деген албетте, мисалы, өзүңө окшогон адамга, пендеге сен муктаж болуп, жалдырап, ошонун артынан жүрүшүң, бул кордук деген сүрөт. Бул ошол өзүңдөн ошол кордук сүрөтүн жоготуу үчүн сен акча үчүн тирилик кылып баштайсың. Финанс. Жашоодо өзүң башыңан өткөн нерселерди, өзүңө эң жакын көргөн, сен балдарың үчүн, үй бүлөң үчүн, мына ошол балдарым үчүн мен көргөн көйгөй проблемалар ушулардын дагы башына түшпөсүн деп, сен мына ошол башыңан өткөн проблеманы өзүңдүн үй бүлөңдөн алыстатып сен аракет кылып жашайсың. Бардык күчүңдү ошол нерсеге колдоносуң. Бул дүйнөдөгү адамдардын сага берген бул укмуш сонун адам, бул чыныгы эркек же бул чыныгы семьянин деген нерсени адамдар дал ушул позицияны карманып кетип бараткан адамды мына ошолор ушундай деп баа берет. Туугандар, эч ким бул нерсеге, адам заты бул нерсени жамандабайт. Эмнеге? Эртеден кечке бул адам таң атпай туруп талаага кетет, кечки түндө кайтат, выходной жок. Бул адамдын жашоосунда ошол баягы бир жылдык ушул мөөнөт ичинде баягы каникул деп коет, отпуск деп коесу, ошол нерсеси дагы жок. Бул тытынып эртеден кечке үй бүлө, бала чакасы, жашоосу, тирилиги деп ошентип жүрөт. Бул адамдын жашоосунан практически
көчөдө эс алып, кафелерде, ресторанда тансага түшүп жүргөнү бул адамда мүмкүнчүлүк болгон жок. Ушундай адамга биздин жалпы коом кандай баа берет десе, эгерде ошол нерсени көрүп аткан болсо, албетте бул менеткеч, бул аябай ушундай үй бүлөсүнө забота кылган камкор, ушундай бул жаман жолго жүрбөгөн, бул момун, ушундай бир адам деп мисалы адамдар ошондой баа бериши мүмкүн. Эми бул жерде бир суроо пайда болот. Бул жашоодон болгон основной максат ушул беле? Эртеден кечке горбатиться этип, эртеден кечке ушул проблеманын артынан проблеманы чечип, үй бүлөңөн өзүңдүн башыңа түшкөн кыйынчылыкты балдарыма түшпөсүн деп сен ошол эртеден кечке жүргөн жашооң, мына ушул жашоо беле сенин максатың да? Основной мындай суроо биз узатпайбыз. Эмне үчүн дегенде, туугандар, бизге болот ошол жашоочу. Биз ушуну кечиргенбиз, ушундай жашоону, биз ошол жашоону кечирип атабыз. Бизге ушул нерсе жетиштүү. Адамдар баары кылып келген, биз да кылып атабыз. Биздин аргументация ушундай. Элдин баары эле кылып жүргөн. Эмне болуп турам? Сен эмне? Башка планетадан түштүң белең? Же сен башка бир тестодон жасалдың беле? Элден сен ажырап, бөлүнүп, сен каяка барасың? Деп, мына ошондой мааниде биз жашоо кечирип дальше кетип атабыз. Ислам дини чындыгында мына ушул дүйнөдөгү адамдын жашоосун коопсуз, мына ушул дүйнөдөгү жашоосун бактылуу, бул дүйнөдөгү жашоосун ушундай бир бейпил кылыш, бул исламдын задачаларынан бар турабы, турбайбы десе, албетте турат. Туугандар, динсиз капыр адамдар бул динди, террор дини, бул адамдардын жүрөктөрүнө бир гана коркунуч салган, кооптуу, ушундай бир радикальный, ушундай бир религия, бул дин деген, бул адам зат үчүн кооптуу деген ошондой көз карашты жүрөгүндө бир кыпындай ыйманы жок болгон капырлардын оозунан чыгат. Мусулмандардын оозунан чыкпаш керек эле. Эмне себептен? Туугандар, эмне себептен? Себеби мындай. Бул диндин ээси, кожоюну, бул диндин автору, жер жүзүндөгү жашап жаткан ошол 8 миллиард калктын жашоолорунун режиссеру керек болсо, ээси жараткан кудуреттүү Аллах. Жараткан Аллахты биз айтып атабыз, бул таза аруу зат, ширктен дагы, ушундай кемчиликтер бардыгынан аруу зат деп биз айтып атабыз. Ошол нерсе үчүн адамзат жашоосун кечирген аракет кылып келет. Ошондуктан бул дин, бул дүйнөнү бизге тартуулаган кезде пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын таалимдерине биз карап жашай турган болсок, туугандар, сен эгерде өлгөнүң, мынакей азыр сенин алдыңда ажал 2 мүнөттүн ичинде сен өлөсүң деген, 3 мүнөттө өлөсүң деген ушундай абал жаралып турса дагы, ошол мөөнөттүн ичинде жерди казып сен ошол көчөт отургузуп кой деген нерсени биздин динибиз үйрөтүп атат. Түшүнүп атасыңарбы? Бул дегени, туугандар, мына ошол жашоонун эмне кереги бар силерге? Бар өлөсүң сен, тозокко кетесиң деген нерселерди ислам эч качан мына ушундай нерселерге ислам чакырган эмес адам. Адамдардын пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям жер жүзүндө 63 жыл өмүр сүргөн, 63 жашында бул дүйнөдөн көз чумган, 63 жашында диндин ээси болгон, шарият ээси болгон, бизге бейиштин жолун көрсөткөн ыйык Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям көз чумган болсо, андан кийинки адамдар үчүн эмне? Пайгамбардын сүннөтүнө амал кылыш үчүн, могу дүйнөдө өзүнө кечилдикти парз кылып 63 жаштан кийин ошол адам өңкүргө кирип кетсин деген ушундай положение исламда бар. Сен эмне үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын сүннөтүн, анын жашоодогу кулк мүнөзүн, адебин, ибадатын, ошол нерселерин жасабайсың дагы? Пайгамбарыбыз 63ден кийин 63дө көз чумган, ошондуктан мен пайгамбарды сүйөмүн. Могу күндүн жарыгы мага тийиши арам деп сен өзүңчө жаңы шарият, жаңы эреже чыгарып, өңкүрдүн же жердин түбүнө кирип кетип атканың, туугандар, бул нормальный бул нормальный эмес да бул, туугандар. Акылы бар адам бул нерсени эч качан жактабайт. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын, мисалы айтайлык, ошол внешний облик образында, анын чачы узун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай сулуу, сырткы келбети келишкен, желкелери кеңири болгон, ушундай эр азамат болгон түзүлүшү. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын атлетический форма сложение форма атлетический ушундай болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күчтүү болгон физически. Эң катуу ошол кездеги чемпион деген борецти жерге чапкан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын сүннөттөрүн сен аткарамын дей турган болсоң, сен биринчи орунда эмне, чачтан башташың керек, мисалы, белге чейин коюп.
Мисал, эмне үчүн сен жашооңдогу зарыл болгон арам менен адал маселесинде пайгамбардын сен образына ээрчигенди каалабайсың дагы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сен биринчи орунда ишке ашыра турган нерсең бул сенин чачың болуш керек, же сенин мындай сырткы көрүнүшүң болуш керек. Туура шариатта бардык нерсесин бардына биз умтулуп жашашыбыз керек. Бул нерсени жок деп мисалы тыюу салбайбыз, арам деп айта албайбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын керек болсо мына сахабалардын арасынан пайгамбарыбыз туалетке баскан болсо, пайгамбардын басканын окшотуп мына ошентип жүргөн адамдар болгон. Бул нерсени мен жаман деп айтып аткан жерим жок. Бирок туугандар, шариатыбызда ар бир маселенин, бул дүйнөдөгү адамдын алдында турган ар бир кыла турган иши, анын таштай турган следующий кадамдары бардыгы туугандар өкүм маселеси бол. Первостепенная важности болгон маселелер бар, ошол нерседен башташ керек биринчи. Адамды үй салам деп куруп баштаган ал чырдактан баштабайт, тамдан, ал деген основание, фундаменттен баштап почвасын даярдаш керек болчу. Ислам дини дал ошондой кылып туруп бизге ошондой таалимдерин берген. Аллах субханаху ва Кур'анда Каримде айтып атат: "Фамана ассаса буньянаху аля тaqwa min Аллахи ва ридван, хайрун амман ассаса буньянаху аля шафа журфин харин фанхара бихи фи нари джаханнам, Аллаху ла яхдил кавма залимин." Аллах айтып атат: "Мына ким өзүнүн имаратын эң бекем болгон основание, ушундай фундамент негиздин үстүндө өзүнүн имаратын салат" деп атат. Ким ошол? Мисалы, ислам үчүн, имандуу адамдар үчүн эң күчтүү фундамент бул туугандар, анын биринчи бул дүйнөдөгү жасаган бардык аракеттери, кылып аткан, кечирип аткан жашоосун, ошол биз азыр бүгүнкү күндө айтып аткан мотивация, ошол эң основной мотивациясы Аллахтан болгон таква, Аллахтын ыраазылыгы. Мына ошол Аллахка болгон таква, Аллахтын ыраазылыгы деген фундаменттин үстүнө өзүнүн имаратын курган, ошол жакшыбы? Же болбосо сүрүлүп кетчүдөй болуп, баягы түбү бош, асты бош, көчүп турган жардын үстүнө, өзүнүн имаратын салып алган, ошол жакшыбы деп Аллах Таала бизге мына ушул мисалдын ушундай визуальный бир картинасын бизге сүрөттөп берип атат. То есть сен азыр үй салсаң, кайсы бир адам көчкүнүн үстүнө үй салат? Жер жылып атат, эч ким салбайт. Ошол жерге эгер имаратын сала турган болсо, ошол биякта көргөн адамдар эмне деп айтат? Тууган, сен бул кылганың жакшы эмес, сен эмне башың барбы? Же сен өзүң үй бүлөңө же башка кооптуулук ошондой нерсени жасап атасың деп адамдар айтышы мүмкүн. Ошондуктан Аллах ушуну айтып атат, бул мисалды айтып атат да туугандар. Ошол адам бул дүйнөдөгү эгерде туткан иши, жашаган жашоосу, кылып аткан ушул кетип аткан кадамдары эгерде ушул почвасы начар болгон бир идеялардын, ошонун үстүнө бул фундаменттер ушундай баягы туруксуз жердин үстүнө фундамент куруп жашоосун курган болсо, Аллах айтып атат: "Фанхара бихи фи нар джаханнам, Аллаху ла яхдил кавма залимин." Аллах айтып атат, мына ошол адамдын баягы имараты көчүп түшүп, то есть бул адамдын полный жашоосу крахка учурайт, жар менен көчүп кетет дагы, фанхара бихи фи нари джаханнам, тозок отуна бул адам түшүп кетти. Аллах Таала залым адамдарга хидаят жолун бербейт деди. Хидаят туура жолду залымдарга Аллах көрсөтпөйт деди. Залымдар ким десе, туугандар, залымдар ошол чындык, акыйкатты Аллахтын шариатында, дининде, Куранда, пайгамбардын талимдери, сүннөттөрүндө эмес, дүйнөдөгү чындык, акыйкатты бул өзүнүн ичиндеги нафси, анын хавасы, калоолору, ошол нерселердин негизинде бул жашоо кечирип улантып кетип атат. Ошентип кетип атат. Менимче мындай болсо жакшы болот элем. То есть менимче божомол үстүнө мындай куруп. Ошондуктан туугандар, мына мен айтайын деген нерсе, туугандар, мына ошол дүйнөнү кечилдик кылып, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бир сөзүн айтып атат: "Силердин эң жакшыларыңар бул дүйнөнү таштап коюп, акыреттин артынан жүгүрүп кеткен эмес. Же акырет деп, дүйнө деп, акыретин таштап койгон эмес, ошону орто ченемдүү кылып, адилеттүү жашоо кечирген мына ошол силердин эң жакшыларыңар." Бул дүйнөдөгү жашоо, мо дүйнө, туугандар, акыретибиз үчүн болгон бул көпүрө деп биз түшүнүшүбүз керек. Акыретибизге жеткире турган көпүрө. Ошондуктан мына ошол көпүрө дагы соо болсун, чирип кеткен болбосун, потому что сен жарым жолунда көпүрөң чирип болбой калган болсо, ухаживать этилбестен, ошол көпүрөнүн состояниясын сен дайыма жарактуу кылып, үстүнөн көзөмөл кылып карабагандыгың үчүн жарым чирип көпүрөң түшүп кетсе, сен акыретиңе жетпей каласың. То есть сенин максатың бейиш болчу. А бул дүйнө
ошол бейишке алып бара турган бул транзитный зона бул дүйнө. Сен эгерде бул дүйнөңдү пачактап, мына ушул дүйнөдө эгерде адам өзүнүн үй бүлөсүн, бала чакаларын баарын мен Аллахка тапшырдым мынакей деп туруп көчөгө чыгып кетип, ушу Кудайдын жолуна 5, 10, 20 жыл көчөдө жүрүп кетсе, элдин баары ошону макташып атат. Ошо зор адам дейт. Ушул зор адам деп айтышмын. Бирок бул зор адам, кантип сен зор адам деп айтып атасың мисалы? Ошол зор адам кантип зор адам болуп калды? Эмне себептен ал зор адам болуп калды? Мо дүйнөсүн талкалап кеткен үчүнбү? Же бала чакаларын, үй бүлөсүн ушундай бир талага таштап кеткендиги үчүнбү? Ошол үй бүлөнү, балдарды камсыз кылуу, ошолорго тарбия берүү, ошолордун курсагын тойгузуп, кийимдерин кийгизип, чоңойтуу, ошол эркектин башындагы жүктөлгөн Аллах тараптан болгон милдет беле? Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам үйрөткөн талимдердин негизиндеги ушул максат беле, мына ушул дүйнөнү жакшылаш керек эле. Өзүнө кечилдикти парз кылып, бул дүйнөнүн бардык жоопкерчилигине качып туруп мечитке кирип жашап ал сен. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын мечитинде бирөө ушул ибадат кылып бир адам көрүнүп калды. Пайгамбарыбыз ошол нерсени көрүп атат, бул адам постоянно ошол жердеги постоялец болуп калды. Пайгамбарыбыз сурады: "Үй бүлө бала чагаң барбы?" десе, "Ооба" деди. "А ким?" деди. "Камсыз кылып, ошол тириликти ким алып барып атат?" десе, "Мен бир тууганым бар, ошол камсыз кылат" деди. Ал адам мечитте отуруп, таккай намаздан башы көтөрүлбөгөн адам жооп берип атат. Пайгамбарыбыз ошо менен сүйлөшүп атат. "Мен ошол бир тууганым үкем" деди, "карайт" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Сенин үкең" деди, "сага караганда жакшы экен." Эмне үчүн дегенде, туугандар, мына ушул жашоодо эгерде религия деген, дин деген 10 бөлүктөн тура турган болсо, ошонун бир бөлүгү намаз, орозо, садака, бардык ушул ибадаттан турса, ибадаттардан турат. 9 бөлүгү адал менен арамдан турат. Инсандын жеген нерсеси, ичкен нерсеси ошол адамдын калыптанышына алып келет, туугандар. Адамдын азыгы арамдан жеп, арамдан сугарылып, ошентип калган инсандын положениясы аябай кооптуу. Эмне үчүн дегенде, мунун алтында көптөгөн тупиковый ушундай бир кооптуу келечек күтүп атат. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын айткан сөздөрү бар. Ошол дуалары эч кандай тоскоолдуксуз Аллах кабыл кыла турган адамдарды бири бул мусапыр эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Ошол мусапырдын дуасы кабыл болот. Эмне үчүн, туугандар? Мусапыр бул жер кыдырып, кыйынчылык, жакын тууган колдогону жок, башка жак жерлерде жүрөт. Ошон үчүн бул аябай оор положениеде болгондугу үчүн Аллах Таала бул адамга жеңилдик кылып, мынакей намазына, орозосуна жеңилдик берди. Ошондой эле бул адамдын кыйналып ошентип жүргөндүгү үчүн дуа кылса, дуалары кабыл болот деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде айтып атат. Мына ошол чачтары үрпөйүп, чаң болгон кийимдери кир болуп, мына ошондой мусапыр адам эки колун көтөрүп, "О Аллахым" деп Кудайга дуа кылып, жалбарап, Кудайга жалдарап дуа кылып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Ушул адамдын дуасы эми кайдан пайда болсун? Аллах тарабынан кантип ушул адамдын дуасы кабыл болсун? Кантип дуасы кабыл болот ушул адам? Жегени арам болсун, кийгени арам болсун, азыктангандын бардыгы арам болсо, бул адамдын каяктан дуасы кабыл болсун? Илгери баягы лихий 90-й деп 90-жылдардагы болгон ситуация. Көчөнүн баары ошол рекетирство там, ошондойлор жайнап кеткен кезде барып бирөөнү грузить этип, ошонун бир 100 миңин алса, ошонун 10 миңин келтирип мечитке, молдолорго, кассага таштап койсо, бул жак 90 миңи адал болду деген. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтты: "Инналлаха таййибун ла якбалу илля таййиба." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Аллах ару, адал зат. Адалдан башка эч нерсени кабылдабайт. Адал, ошону кабылдайт. Сен миллион эмес, миллиард алып келсең, арамдан, Аллах кабылдабайт." Аллах субханала таала туугандар бардыгыбызга бекем иман берсин. Кудайым, мына дуа кылабыз. Аллахым ошо динибизди жакшы түшүнүп, билип, имандуу жашоо кечиргенди Кудайым бардыгыбызга насип этсин. Кыргыз элибизге, кыргыз журтубузга, ата мекенибизге Аллахым өзүң ушул оор, кыйын ушундай күндөрдө Аллахым өзүң ар дайым колдоо көрсөт.
эч качан биздин элибиздин биримдигин талкалап башка өлкөлөрдөгү кан төгүлүүлөр адамдардын өздөрүнүн ушул байлык же да башка жеке максаттары үчүн жөнөкөй карапайым элдин кандары төгүлүп атат. Аллахым мына ошондой балени биздин элибизден өзүң сактагын Кудайым. Элибизге ынтымак бер, береке бер. Өтүп кеткен ата энелерибизди жаткан жерлерин Аллахым өзүң жайлуу кыл, алардын инсандык табияты менен жасаган күнөөлөрүн кечиргин. Биздин келечек муунубуз болгон бала чакаларыбызды Кудайым жашоодо биз билип билбестен же атайлап эмес кылган күнөөлөрүбүзгө балдарыбыздын кадамдарын Аллахым эч качан бастырбагын я Раббан. Аллахым иман менен жашап, бул дүйнөдө иман менен көз жумганды Аллахым насип эт. Кыямат күндө пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын тегерегиндеги топтолгон нурдуу, бактылуу, Аллахка шүгүр кылып турган пенделердин катарында Кудайым тургузгун бизди. Капырлар, залымдар, эки жүздүү мунафиктардын бул дүйнөдө жашап адам болуп жашап калганына арманы ичине батпаган, бактысыз болуп жүзү карайган макоолордун катарында Кудайым бизди тирилтип койбой ya Rabbim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ecma'in bi rahmetike ya rahman.